Өнүгүү партиясынын жерлерге ачкан машина трактордук станциялары жаздын келиши менен жер айдоону баштады. Ош облусунун Кара Суу районунда ачылган станция бул аймактагы дыйкандарды тизмеге алып, кезек-кезеги менен жерин айдап берүүдө. Жекеменчик трактористтердин караганда бир топ төмөн баада кызмат көрсөтүп жаткан Өнүгүү партиясына бул жердин ээлери ыраазы. Өнүгүү партиясынын жетекчилерине жана кызматчыларына чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул жерге биз жыл сайын айдаткан сайын 1 гектарына 2500-2600 сом акча төлөйбүз. Анан дагы сапаттуу айдабайт. Барды чала көңүлдөгүдөй болбойт. Ошон үчүн мына Өнүгүү партия жаңы техникалар менен келип, мына убагында бүтүрүп берип жатат. 400-500 сом болсо да азыр дыйкандарга өтө жеңилдик да. Ал 400-500 сомго башка нерселер булак мала кылып, урук-сурук алып алышат да. Мен буларга айтарым ошо рахмат, иштеп илгери болсун. Дайым ушундай дыйкандарга жардам тийип жүргөн Өнүгүү партиясына рахмат айтабыз. Өнүгүү партиясынын машина трактордук станцияларды ачышы дыйкандардын жерин гана арзан баада айдап бербестен бир топ трактористтерге жумуш ордун таап берди. Колхоз-совхоз учурунда айдоочулук адиске ээ болгондор союз кулагандан кийин жумушсуз калган. Жаңыдан ачылып жаткан машина трактордук станциялар алардын өз кесиби менен иштешине шарт түздү. Күнүнө гектарына 250 сомдон акча алабыз. 4 гектар 5 гектар айдасак 1,5 миңге жетип калат айлабыз. 3 күн иш бойлу айлык бала чаканы багып атабыз. Жашыбыз ошондорго иш пайда болду, иш орундар. Өнүгүү партиясына эл ыраазы бардыгы. Сона 5 татырлардан болбойт дегенде 800 миң сомго чейин арзан айдап атабыз биз малалары менен. Өлкө боюнча эң чоң район деп эсептелген Кара Суу аймагындагы МТСте дыйканчылыкка керектелүүчү техникалардын бардык түрү бар. Бирок райондогу калктын саны көп болгондуктан жергиликтүү эл тракторлордун санын көбөйтүп берсе дешет. Анткени иш кызуу жүрүп жаткан учурда станциянын курамындагы техникалар башка райондорго барып да кызмат көрсөтүп келет. Мына биринчи ишти ушу Сары Колот айыл өкмөтүнөн баштадык. 3 күн 4 күн иштеп 80 гектар жер айдап келдик. Азыр От Садыр айыл өкмөтүндө мына бүгүн 3-чү күн 70 гектар жер айдалды. Жерлер аябай көп экен. Элдер талаш тартыш көп болуп. Эми биз бир эле Кара Суу эмес, Куршап айыл өкмөттөрүнө жардам берип келатабыз. Ар бир айыл өкмөттө күнүнө 20 гектардан жер айдап жаткан трактористтер бир аз күндөн кийин эгин эгүүгө киришишет. Учурда тракторлордун жетишсиздиги байкалганы менен жакынкы күндөрү жаңы техникалардын келерин партиянын өкүлдөрү айтышат. Анткени түшүмдүн мыкты болушу ага көрүлгөн камкордуктан көз каранды экендигин өнүгүүчүлөр жакшы билишет.